Азыркы жана биздин строительдер баары эле ошо жанагы мурунку Сталинкаларды жана Хрущевкаларды алып ордуна үй салганга аракет кылышат да. Анткени ал жерде реновация. Расход жок, арзан. Биз ошолорго запрет кылышыбыз керек да. Биз аларга салдырбашыбыз керек. Анткени и так мына шаардын ичинде канча деген пробка болуп атат, туурабы? Элдин баары бүт ушакта. Ошондон көрөк мына жаңы шаар куруу деп атпайбыз. Ошондон көрөк биз ошолорду бир жагын Ысык Атага чейин, бир жагын Сокулга чейин, наоборот, биз чоюшубуз керек да. Ошон жанагы магистралдан ылдый жагына биз уруксаат бербегенге аракет кылышыбыз керек да. Ошого Госстрой силердин оюңар кандай, ошону айтып коесуңарбы? Ушул мыйзам менен биз ошону Нурлан Асанбекович эгер камтып кетсек жакшы болмок да. Буга чейин берилгендерге мейли салышсын, мындан кийинкилерге уруксаат бербешибиз керек да. Госстрой айтып коесуңар ушул боюнча. Саламатсыздар. Бакай Турдугулов, курулуш министринин орун басары. Нурлан Өбүрөкович, бул жерде азыркы күнү бизде шаардын ичинде бүт курулуштарды иши генплан негизинде жүргүзүлөт. Сиз айтып атпайсызбы азыр эски үйлөрдүн ордунда жаңы шаарлар, жаңы турак жайлар курулат деп. Ал жерде биздин барачный үйлөр деп коет. Ошондой жерлерге элдер чогулуп өздөрү эски имуществосын баарын сатып, саткандан кийин биздин куруучулар жеке менчик өткөндөн кийин ал жерге уже генералдык пландын негизинде эгерде предусмотренный болсо анда куруп жатышат. Эгерде ген планда жок болсо, мисалы этажность ограниченный болсо, ал жерге курууга мүмкүнчүлүк жок. Сиз айткандай биз колдойбуз. Эгерде шаар жаңыланыш керек, азыркы күнү көрүп жатасыздар, шаардын үстү жагында Орок жакка чейин чоюлду. Бул жактан болсо Алматинский көчөсүнө чейин чоюлуп барады шаардын курулуш иштери. Будущемде bunun баарын алда карап чыгыш керек болот. Генплан, жаңы генплан бекигенде, бул жылы азыр иштелип жатат мэрия тарабынан. Ал жерде ошо бүт кайсыл жерге кандай үйлөр, кайсыл объекттер курулуш керек экени көрсөтүлөт. Анткени мындай болуп атат да, жылдан жылга шаардын ичине көп салынып атат, туурабы? Алар эми мисалы жылуулук бериш керек, электр энергия бериш керек. Алар баары эми резиновый эмес да, туурабы? Туура. Аны мисалы ушул жерде Хрущевкада бир 15-18ге чейин үй бүлө жашаса, айерге келип туруп 100 үй бүлө жашайт да, анын баарычы. Анан кийин жанагы пробканын болуп аткан ошондон да баарычы. Ошолорду айтып атам да, ошолорду уруксаат бербей биз токтотсок жакшы болмок да. Эгер салам десе, салсын, мисалы строительдер бар. Булар арзанына качырып атат да, көбүрөөк прибыль көрүш керек ошогочу. Биз ушул эмеге Нурлан Асанбекович мыйзамга камтып кетсек болобу ошо кийинки сунуш берип ошолорду. Нурланович, сунуш кирдиңиз? Экинчи окка чейин карап чыгып. Чогуу карап чыгалы анда. Рахмат. Бирок биз эми жана жаңылоо деп атпайбызбы? Реновация бир четинен Бакай Уулович да туура айтып атат. Бул жерденчи эми действительно бир жана барачный типтеги үйлөр урайындап калган. Жок, мен түшүнүп атам. Аларга эми не обязательно айерге мисалы 3 этаж үйгө ордуна 15-18 этаж салбай эле бир ошол 3 этаж салып, 3 этаж, 5 этаж салса болот да ордачы. Жаңы эле биз жанагы ошондой кылып койсо болот деп атам да менчи. Ошон үчүн Гүл Акматкуловдун айткандай жана градсовет деп атпайсызбы? Градсоветтерге керек болсо полномочия берип, андан кийин ошол шаардын ансамблин караш керек. Биздин жанагы башка мамлекеттерде көрүп атпайсыздарбы? Биздин жанагы чоң жолдор болот, Белинкадан, Советскийде реставрация кылып коет анын баарынчы. Айерге үй салбай элечи. Да, старый новый город кылып негизи по идее башында эле бөлүш керек болчу да. Жалаң биздин ушу жана Госстройдун архитектуранын күнөөсү да ушунун баарычы. Кайерге барып жер ала турган болсо, ошол жерге барып уруксаатын бере беришкен да буларчы. Генплан деген иштеген жок, анан генпланды айтып коесуңар да буяктачы. Биз как раз сиз айтып аткан ушул мынакей жаңы мыйзамга трансформациялык процесстер деп киргизип атабыз да. Ошонун ичинде мурунку эски мыйзамда жок болчу. Азыр ошону реконструкция, модернизация, жаңылоо, реставрация деп киргизип атабыз да. Буга чейинки жанагы мындай да Нурлан Асанбекович, бул эми строительдердин ассоциациясынын президенти бар. Ошол наоборот келип жүрөт да ушулчу. Ушул мыйзамды өткөзөм депчи. Биз өткөндө эле айтканбыз, мунубуз болбойт, өткөзүп бериш керек муну депчи. Эми так борбор канча деген пробка болуп атат. Элдин баары ушакта, ошонун баарын наоборот ошол ченемде чектеп коюп, сунуш киргизип туруп мыйзамдарга. Рахмат, мен колдойм.